Biri suroo berip atat. SMS düz efir ayakta 1 saat. Sizler deyt bardыгы мечит кылып алдыңар дейт. Parlamentке, башка жерге мечит салып, мечиткана кылып алдыңар силер бардыгы. Анан мен ушунда айттым. Parlamentте башка жерде дараткана бар дедим. Бирок эч ким парламентти дараткана кылып алдыңар деп айткан жок. Чынбы, ушундай эмеспи? Дараткана бар да? И женский, мужской болуп бөлүнөт дараткана. Ар бир этажда 4,5-да 4төн бар. Эмнеге дараткана бар? Ага айтпай себеп дегенде, даратканага муктаждык бар. Ак үйгө дараткана курбайбыз, эшикке чыгып барып бергиле деп айтса, деле болот эле. Бирок антсе иш жүрбөй калат. Ошол сыяктуу Төрөбай Закирович, Турсунбай Бакир уулу, Асылбек Жээнбеков намаз окугандар көп да аякта. Надиреже, мисалы үчүн намаз окушуш жерде көп адамдар окуп намаз. Улукбек Кочкоров, көбүн билем, ажыга барган канчасы. Ушулар намаз окугусу келип калса, Кудайга жалынып ыйлагысы келип алса, ичиндеги букту туалетке бир нерсе чыгарганы барат да, бияка да башка нерсе чыгарганы барат. Бук чыгарганы барат. Баргысы келсе, эмне кылыш керек бул? Ашкана деле бар парламентте мисалы үчүн. Ашканага эч ким айткан жок. Кафе, ак үйдө айткан жок эч ким мисалы үчүн. Ошол сыяктуу мечит дагы адамдын негизги муктаждыктарынын бири. Ошону туура түшүнүш, ушуну айтыш керек да. Аялдар, эркектердин мечити бар, ошого кыйкырып атышат бардыгы. Ал ошол кадимки муктаждык. Балким тамак аштан дагы, дараткандан дагы эң негизги муктаждык ошол мечиттин муктаждыгы болуш керек. Анткени ошол мечитке барып, Кудайга жалынып, 2 рекат истихара окуп, кол көтөрө турган мыйзамга кол көтөрсөмү, көтөрбөсөмү деп истихара окуй турган жери болуш керек. Имам Бухари ар бир хадис жазганында гусул алып, 2 рекат истихара окуп, анан көңүлүнө төп кесе жазар эле. Булардагы бир үммөттүн кам үчүн кол көтөрүп атат ошолор. Демек ошол депутаттар кол көтөргөндө карап кол көтөрө бербестен барып таяратын алып жок дегенде гусул албаса дагы 2 рекатын окуп, истихара окуп анан келип туруп анан кол көтөрсүн. Субханаллах. Ушундай болуш керек да. Субханаллах. Атамбаев намаз окушуда отурат мисалы үчүн, ал каяктан намаз окуйт? Бекине окусун кабинетинде. Болбойт андай. Ошока чыгып окуса жакшы болот да. Субханаллах. Не дедиңер? Ошондой. Кудай берген бизге бардыгы намаз окуйт, алхамдулилlah.